Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Биз бүгүн 30-жылдардын башында кулакка тартуу саясатынын курмандыгы болуп, алардан азап тозок чеккендер жөнүндө маектерибизди улантабыз. Мына улам ошол жүздөгөн, миңдеген сүргүнгө айдалгандардын урпактары биз менен байланышып, биз дагы аларды издеп таап жатабыз. Бүгүн ушул Украинанын Херсон областына сүргүнгө айдалгандардын биринин урпагы Төлөгөн Чормонов агай биздин студиябызга келип отурат. Төлөгөн байке, саламатсызбы? Ушул Украинанын Херсон областына сүргүнгө айдалган экен сиздин чоң аталарыңыз, кандай шартта, эмне үчүн, эмне күнөөсү үчүн ошол жер оодо болуп, депортация болуп ошол жака айдалды эле? Мен башынан баштайын. Чормондон, себеби ошондон башталат. Сиздин чоң атаңыз? Маселе Чормондон. Менин фамилиям Чормонов. Бул Ускөл районунун болуш болгон. Өрүктү айылынан Саргамышка чейин, Балыкчыга чейин да. Ошол жерде болуш болгон. Садыраке, илгерки Садыракеден кийин өзүн ортого калтырып кеткен экен. Ушул киши малдуу, адилет киши, элге жардам берет деп, шайланбаган болуш деп кийин күнөө коюшкан. Садыракени Үйерне алып кетишет Алматыга. Жана Кытай менен чек ара маселе боюнча Россия, Кытай, Кыргызстан кошулуп, анан Үйерне алып кеткенде патша өкмөтү ордуна Чормонду коюп кеткен экен. Шайлабай эле, назначение дайындап кеткен экен. Анан кийин өзү малдуу кишкен, айтып атышат, 1000 жылкысы, 10 000 кою болгон. Мал аябай балдар да көбөйүп чыккан экен. Бир баласы болуш болгон, бир баласы бий болгон. Асанкожо деген баласы болуш болгон экен. Кангел деген баласы бий болгон. Менин колумда бар. Баары бар. Анан 16 жылы үркүнгө 3 күн калганда каза болот. Үркүнгө 3 күн калганда. 3 күндөн кийин ил үркөт. Үркөрдүн астында балдарын айткан экен, качасыңар, орустар менен мамилебиз болбой калды. Элди кыра баштайт, качкыла Кытайга депчи. Анан балдарын айтат, уйларыңар менен койлоруңарды каркарга алып барып, казактарды жылкы алмаштырла. Көчтү кармап коет. Булар депчи, мал. Уй менен кой кармайт көчтү. Анан балдар эртерээк барып, каркарадан казактарга жылкы алмаштырып келип, анан үркүнгө 3 күн калганда кырчында коюлат. Мына бул жерде сүрөтү бар. Кырчында таш коюп койду, кийин ушу ташты кийин эле койдук 16 жылы. Себеби биз уже мен деле 67-ге кетип калдым. Таппай калчу болдук. Биз таап атабыз. Мени сабам табат, Сталик табат, а башкалар таппайт. Кайсы эле деп, жана кийин ушу таш коюп койду, кийинки балдарга билип жүрсүн деп, ушу жерде ушу киши жатат депчи. Анан үркүнгө 3 күн калганда каза болот, ошол жерге коюлат, кырчынга Семеновский ущелье деп коет азырчы. Анан биринчи кырчына чыгып, Анайга жакындаганда ортачы аткылайт. Айылга киргизбейчи, тойланып качышат. Түпкө жеткенде дагы аткылайт, орустар тойланып качышат. Каракалга жеткенде дагы аткылайт, тойланып качышат. Анан кийин Кытайга жакындап, Музарт деген дарыяга кептелишет. Көчүп алып кептелет. Каркыраган кат суу экен, чоңаккан, шараккан. Анан көч капталып, аркасынан карательный отряддар, орустардын отряддары жетип келет, пулеметти ата баштаганда анан жаш жигиттер кырылып калат делчи. Анан сойыл бир-эки бардеңкеси болсо керек, сойыл камчы менен чабыл коет. Орта барын таштап качат артка карай. Ошол убакта анан кечип да ар жакка өтүп кетет. Кытайлар чек арасына тийбейт аларга, көрүп атат да кырып атканынчы. Ар жагын өтүп, Кытай жагын өтүп, ошол жака аман калышкан да. Булар жанагы малдуу болуп, жигиттери күчтүү болуп, жакшы сакталып калган экен. Чормон эмес, тукуму. Чормон тукуму жакшы сакталып калып, Кытайга өтүп кетишет. Вот. Эми Кытайда да ар кандай турмуштар болгон экен, анын деле көп кызыгы жок. Эми айтып бериңиз, кантип, кандай, качан кайтып келишкен ал жактан албетте. Анда Кытайга барып, малдуу экен, малдарын алмаштырып кичине жакшы эле жашашыптыр. Салыштырмалуу да. Бирок бөтөн жерде анан кийин 17 жылы революция болот. Орустардан делегациялар келе баштайт, кайткыла депчи. Родиналарга кайткыла, биз уруксат беребиз депчи. Анан кайра кайтып келишет Кытайдан.
айтып келіп, өз жергесіне келіп, Темір айылы, Қожайыр айылы деген айылдар, біздің айылдар. 5 ата Қожайыр деп қойды, біз дейше. Аланиядан үстінде Қаралды, Көкті, Четбай Сорын деген айылдар барсап, Темір айылына чейін Қожайырдың елі көп, аябай. Жерде жақсы жашап тұршат, қыршында жайлап, Григорьевский пристан деп қойды. Пристан бар, Григорьевка. Осы жерде қысташат, жайлауға қыршынға шығып жүршеді. Анан 30 жылдар жақындап қалады, ашаршылық басталады, ел қинала баштайды, коллективизация бастала баштайды, ел қиналуынан кейін жоғала баштайды да, ел кімге барады, ел жақсыларына қарады да. Қолында сөз бар, қолынан келген кісілерге, қадыр-барқы бар кісілерге баршады да, емне қалабыз. Қырылып қалып болдық, ел өтеді, атады, баштағанда, сол уақытта НКВД барын ұшындай емелерін алдын алыс үшін, елдің ұйышуызын алдын алыс үшін, ел жақсыларын жоғыта бастайды, арасынаншы. Анан кейін разнаряд көреді жақтаншы, мысалы. Лидерлерді. Разнаряд көреді жақтаншы, мысалы, Скөл районынан 20 киши, 100 киши, Темір айылынан 30 киши деп, сол сияқты болып, разнарядқа шығып қалады. Анда әуре емесе бұлардың Совет өкіметін ойлап отам ойы. Малын алып алыш керек алардың. Малды тартып алыш керек та. Колхоздарға мал керек. Колхоздарға мал керек. Анан бұларды Григорьевский пристанда қачайын арабамен еме келет, бұйрық келет, чаршат, сүргінге Украина айдалсын деп ше. Аны Григорьевский пристанға алып барышып, баржаға салышады. Баржаға салып, Рыбачыға шейін алып келешеді, Балқыш шарына шейін. Менің атамды ошондо тұқым қалбай қалады да, Чормонданшы. Арабаның жығачын астындағы жығачыншы. Ачып таштап кетіштер. Мұса деген чоқ атама таштап кеттер. Аманат болсын деп. Сіздің атаңыз? Менің атамды, именно. Сіздің атаңыз Бақас біле? Жоқ, Қапар. Қапар, да. Именно чоңойып қалғандағыз, ол Украина чоңойып қалғандағыз. Ата кичілек екен, таштап кеттер. Аманат қалсын, тұқым құрып болып қалауыз ба депші. Ана Мұса деген чоң атам чоқ айтқан, бірақ кейін орып қалып, мұны да Украинаға жеткішкен, кейіншерек. Андан кейін шонтып эшелонға салышат бұларды Украинаға жеткірішет. Сіздің атаңыз Қапар Қалатауы? Иә. Қалатауы жалдағы? Алда, кейін бір жылдан орып қалып, анан кейін бұлар жеткіп береді. Мұса тамшы, ой, аманат орып қалды, бірден олып кетсе, қандай жауап берем деп кейін жеткіп берді. Сіздің атаңыздағы шонда кішінесінде айдалып отады? 3 жашында. 3 жашында. 3 жашында. Ал 28 жылғы, 31 жыл олар айдалып отады. Ошо Қапар атаңыздың атасы кім? Шаршембе. Шаршембе атасы Чормон. Шаршембе айдалады, Айша айдалады, бар айдалады, болым бары. Шаршембе дағы бар, ана Сойежен бар, ұның апасы. Саликтің апасы бар. Бары айдалады, Украинаға баршат, Херсонская область, Кадовский район, село Чалбасы дегенге керешеді. Украиндар жақсы досы болатылар. Жаманды қылбайтыларға білшет. Бұлар қор болып келген елекен, қандай қидалып тұрған елекен, бөтен жерде. Бұларды айдап егендейін, үй мүлкін бүт бойдан Россия қалып кетеді. Бұларчы, орыстар. Ушул малы Россияға көчіріп кетті. Россияға алып кеттер. Изін жашырыш керек болуш керек. Тияқта коллективизация жүріп отады, ачаршылық болып отады деген шылтауменен бүт барын жүктеп алып кетішкен екен. Эми Россияға екенін кім біледі? Россияға алып кеттік деп алып кетішкен екен.Ияқтағы мүлкін. Тияқта нөлден башышыз бар дең. Қандай жашап тұр ем ошол Украинада, ошол Чалбасыда? Башчағанда қиналышқан екен. Жолдан қиналыштыр, аябайлы қиналыштыр. Еч мындай чыгым учурап, жакындар ошо юбилей мүчөлөрүнөн эч кимди жоготпоп турбу, кандай болгон? Чоң атам каза болуптур, ошол жактан ооруп. Ошол Шаршембе, Украинада каза болуп, ошол жакта коюлган, Чалбасыда коюлган. Өз ажалы менен, Өз ажалы менен ооруп өлөт. Анан кийин мына менин чоң анем Айша. Бул кызды ошол жылы төрөйт. Кичинекей кызды. Мария деген кызын чоң атам өлгөн жылы төрөйт, бойунда бар экен. Каза болгондо ошол жылы төрөйт, атын Мария коет. Бирок чын айтыш керек, украиндар жакшы мамиле кылган экен. Нандан бөлүшүп, саласынан бөлүшүп, сала жеген булар жакшы жечү кыйын. Себеби Украинада жашап калышты. Жан керек. 31 жылдан 44 жылга чейин жашашкан булар, көп жылда.
Анан кийин орыстар менен жакшы мамиле, украиндар менен жакшы мамиле кылыптыр, түшүнүп мамиле кылышкан экен аларчы буларга. Анан 41-жылы согуш башталат. Бираз ошо аркы негизи ал жакта эмне иш менен элек кылышкан. Анткени мындай сөз бар да, ошол борбордуга ошо Орто Азиядан кулакка тартып ошо Херсонго айдоонун бир себеби бул Орто Азия элдери пахтаны жакшы өстүрөт. Ошол Херсондо бираз жылуураак, талаа, кургак жер, ошол жерге пахта өстүрүү үчүн айдап барышкан. Анткени Кыргызстандан, Өзбекстан, Түркмөнстандан бери айдап барышкан экен да ошол жака сүргүнгө. Пахта өстүрүү аракети болуптур да. Негизи эмне жумуштарда иштеп, эмне иш кылышкан жөнүндө айтып беришти эле, эсиңиздеби? Ошо Херсондо. Эми булар Айыл жеринде. Балдардын баары кичинекей болуп калган да, кичинекей да. Чоң папам 21-жылыкта. Ал деле 14 эле. Булардын баары эле үйдө эле экен, школго барат экен, школа ачылган экен, кыргыз мектебин ачкан экен бара-барачы. Ошол айылда. Sen айтып атпайсызбы, Асан Ажамахматов, Кемел Жаңгарачев, Табылды Аксамаев деген байка бар болчу профсоюздун жейдил байкелер. Ошолордун баары ошол жактан кыргыз Балалык ошол жакта мектептен ошол жакта окушкан. Чоңуна айтып берчи, баары жетим балдар дейт, чаң кечип жүрүшөт дейт, тизеден жүгүрүп. Анан жүгүрүп келишет дейт, анан талкан бөлүп майга бирден конфет кармап аткандай кармап коюшмун дейт. Сүйүнүп кетишчи дейт. Ошолордун баарын айтып берип, чоңуна анан бирок жумуш тиркмечи болуп кичине иштептир. Тиркмечи болупчу. Анан кийин балдары көп. Бир жерде 4 баласы болуп, 5-чи баласы сылайжемде барды болмасы. Ошолорду багып эле үйүндө экен. Үйүндө эле. Чоң атам каза болгондон кийин анан жумушка чыгыш болуп калган экен, бирок көп деле иштебептир. Анан өзү деле андай ылайыктуу жумуш болгонбу жок болуш керек аяктачы, Украинада болсо өзү. Апаңыздын эскерүүсүндө айтчу эле, мисалы ошол жакта сүргүнгө айдалган аскерге мына бир топ адамдар соттолуп атылып кеткен. Мисалы ошол эле Кемел Жаңгарачевдин атасы Сатаркул Жаңгарачев, Юсуп Мултоев, Исак Жанузаков дегендер да мен эсимде калган элечи. Мына биздин эсимде тобу ошол жак изилдөөчүлөр барып келгенден кийин ошо аттар чыга баштады да. Ошондой ал жактан дагы жазаланып, камалып, атылып кеткендер жөнүндө эскерүүлөрү айтып берчү элесизге, апаңыз? Эми чоңунун бизде Совет бийлигинин убагында да бизди аячу. Мындай көп каршылаштырбай, жамандабай, жана Украина Кытайга качканынча, кадимкидей мындай жашырып айтпагын деп, бирок акырын мага айтып берчи. Бирок билип жүргүн депчи. Мындай душман кылып албайын, байкабай сүйлөп алып дагы эмне кылып деген. Саясатты да ойлоду да. Саясатты ойлоп баягы көп нерсени жашырчу. Бирок фактылар менен айтканга аракет кылчу, факт менен мындай жамандап, тиги жаман, бу жаман дебей. Мисалы 41-жылы немистер келгенде жаркыраган келди бир машина менен офицер флашбак ыргытканда жаркырайт дейт, мындай көрүнүп турат дейт. Аристократ, благородный киши. Деп жамандабайт, бирок ошол убакта мындай жакшы мамиле, буларга жакшы мамиле кылат. Себеби булар билет Совет бийлигинин булар идейный враги. Совет бийлигин жакшы мамиле кылып өзлөрүн тарт. Бирок биз кошулган жокпуз дейт. Ортодо турдук дейт. Ошо канча 2-3 жыл ошо Херсон областы 41, 42, 43 жыл. 3 жыл оккупация аймагы болду. Немистердин оккупациясында жашаганда ошондо кандай алар эми оккупированный аймакта жашаганда кандай ошол тууралуу эскерүүлөр барбы? Чоң энеңиздин. Мындан башка. Же көп анда көп айтчу эмеспи? Жок, айтчы аларды. Болгон эле айтчы. Комендант койду дейт, башкарчы дейт, кадимкидейчи. Эми запкы көргөзгөн жок деди, главный ошону айтчы да, запкы көргөзгөн жок деп койчу болду бизгечи. Анан кийин дагы бир кызыкма нерсеси, немистердин аттары 2 метр дейт. Минген аттары. Минген аттары чоң дейт, семиз дейт. Анан аттын буту сынып калса айыкпайт экен да. Анан жарга апарып көмүп салчу экен. Жардын астына коюп туруп, көмүп салчу экен, атып турупчу. Анан сурап алды бир жолучу. Бул атты бизге бербейсиз деп, семиз дейт. Ала бердик, түкөр аттын кереги жок аларга да, армияга. Анан алып келип сойдук дейт. Чучуктар жасап, баарын жасап, анан эле күтүп турабыз дейт, качан жылкысын буту сынат депчи. Сыганда эле бизге берет дейт, алып кеткиле депчи. Анан кийин алар дөгөндүрүп койт дейт. Колбаса деп сурап келет дейт. Чучукта дайте колбасу депчи. Ошону
жақсы жасап, анан атам 12-13-тө уже жашында эме арaba айдап нан ташып берди. Детсадка, школго, пекарнясы бар экен. Ошол жерден нан ташыш экен. Анан үйдүн жанынан өтүп баратканда бир эки өлкөнү карындаштар чагалат, ошолорго кызытып кетишкен. Ошону эле айтып бериш, баары айтып бериш. Ошо баары эле көрүп турчу бирок унчукчу эмес экен эми. Немистерге көрсө эле унчукчу эмес экен эми. Бир-эки нандан эме дегенсипчи. Бирок элдин баары ушуну көп айтышчу. Капар ушинтип элге нан ташышы, садикке ташып, школго ташып, анан бизге таштап кетчиби деп школдон араба менен ташып жүрүп. Анан 43-жылы немистер сүрүлүп кетет. Бирок алар деле атты дейт. Жана партизанбыз деп чөп төртөбөт дейт. Скирданы. Же амбарга, жанагы будай салынган амбарга кампага кересин кичине четте коюп койсок эле будайдыкы жайылат экен дейт. Бүт эми жарабай калат экен. Бүт амбардын ичиндеги, кампанын ичиндеги будай жарабай калат экен. Анан немистер деле атты дейт. Ошолорду кармапчы. Ар кайсы оот дейт. Тигин атты кармап атты, партизанбыз деп аткан. Анан 43-жылы качты дейт немистер. Анан НКВД келди дейт. Шатаратып эле ата баштады дейт. Кадимкидей элечи. Ошо кыргыздарды дагыбы? Ооба. Эмне үчүн сен? Жок, биринчи тигилер менен иштегендерди. Тигилерге барып бирөө иштейт, бирөө бирден. Кыргыздардын арасында ошол фашисттер менен кызматташкандар болуп турбу, полиция болгондор же кандай, эмне үчүн? Ошо бирөөнү асып койду деп айтчу, чоң эмчи. Бизден барган кыргыз немистерге кызмат кылып, анан ошону асып, НКВДге ас депчи. Анан кийин асып, атып кызмат кылгандарды. Анан кийин аяк жагында уже калбай калды. Күнөөнү сен эмне үчүн немистерге каршы көрөшкөн жоксуң деп уже кое баштады дейт. Взрослый населениеге чоң жоксуң да. Эмне үчүн сен немистерге каршы көрөшкөн жоксуң? Сен идеяны барасың, алар менен идеяң бир тигиндей эмне деп алар дагы жазалады дейт баарын. Ошол Бирок сиздин чоң апаңыз ошо балдары жаш болуп аман калган экен да бардыгы. Вот Анан 43-44-жылы кайтышабы кандай? 44 жыл келет. Ага чейин бул немистер жөнүндө айтып, жанагы чечкенде жылтырайт, благородный кишиге көрсөтөт офицерчи. Немистер солдаттарга приказ берген болуш керек дейт. Тийбейт дейт бизге, эч кимге тийишпейт дейт. Румындар кел дейт. Өтүп бараткандар румындар. Эми бул байдын келини да. Ак боз үйдө жүрүп, жакшы кийинип жүргөн, таза жүргөн. Румындар сыгандар деп болгон элекен деп ушу Европага чоң сындакчы. Европанын румындарыначы. Колдору кирдейт, колун жуубайт, тамак ичет дейт. Олар көнгөндө кол балит дейт. Анан эме бир жолу саман ичине патрондор түшүп калыптыр дейт. Анан от жагып атсак саманды татаратып атат дейт. Көрсө румындар ошо ушунчалык эме нерашливый элекен дейт. Түшүрүп салып окторду. Саман арасына түшүп калып, саман жасак отко күйүп кетти деп. Ошондо румындарга Европа өлкөлөрүнүн өкүлдөрү да сындакчы кадимкидейчи. Өзү аябай жакшы көргөн, дайым ак кийинип жүрчү мындайчы. Благородный, орусча сүйлөчү. Орусча сүйлөгөн кемпирди элестете албайсыңар да 70-жылдары. Мен 70-жылдары мектепте жүрчүмүн. Эки жакка мени эрип жүрчү да, таласта бир кыз таласа, бул кызы Ошто болчу, Хеледа, бул кызы таласта болчу, күйөөдө. Ошолорго барчу. Самолет менен барчубуз. Андыва менен, кукурузчук менен. Мен жаныма дайыма салып жүрөт. Орусча сүйлөшчү кадимкидей. Эми украинский эме менен да, азыр ойлосом, говор менен. Украинский акцент, говор менен сүйлөшкөн, диалект менен. Анан өз заманын кыйынчысы болгондо өзүлөр. Өзүнүн кесиби эч кандай билими деле болгон эмес, э? Жок. Качан, кантип, кандай шартта кайтып келишти анан ошол Херсондон? Немистер качкандан кийин 40-жылы папам бияка келет да, чоң папам, чоң адам. Анан кийин жазат, кыргыздар жазасын өтөдү го, 31-жылдан бери жашашты, 10 жылга айдалган да, согуш башталып кеткен да. Бир жакка кат жазабы? Кулатовго жазат. Кулатов анан чакыртат муну. Кандай, канча кыргыз бар, тигиндей мындай деп анан айтат да, олар деп дегендерин жазып берип, анан кийин жок, толук тизме керек деп анан кийин ак бланкага президент Верховный Советтин бланкасына печатье басып берет. Кол коюп берет, аяк жагыначы. Ушуну баары толтуруп, бош бланка, бош бланкага баш жагын башталган, баш жагы башталган.
апарып Калининге жаталчы. Ошо алда президент председатель. Анан Калининге ушул кат жетет, кылат. Катын жеткиришет. Кырсонго барып толтурушат да мынчы. Төрөгө кылат, фул убакта СССР, Кыргыз СССР Жогорку Советинин президиумунун төрагасы. Спикер азыркы. Калинин да ошондой да. Калинин СССР Жогорку. СССРдики. Анан кийин Кырсонго барышат, толтурушат, жанагы ак барактарды, Акматов, Ташматов деп бар толтуруп, анан кийин Калинге жетет, алгат. Калин Каганович деген министр пути сообщения деген болгон экен. Лазар Кагановичке отписывать этет. Принято решение, кыргыздар отбыли свое наказание, эшелон бөлүп берген депчи. Берген кыргыздарга депчи. Анан эшелон бөлүнүп берилет. Мунун баарын ушу Чормонов бака суюштурат да. Өз кулатка кирип, Калинге катты жеткирип, анан Кагановичке колун алып барып, теги Украина бийликтине берип, мына келди, бизге бергиле деп, анан эшелон бөлүп берип, анан кийин кыргыздар жолго чыгышат. Бир ай жүрүшөт, себеби военный эшелондор кетип баратат, буларды түпкү киргизип алат экен да, военный эшелондор кое берет. Кайра чыгарып, жол бошотуп жүрүп, жолдон Саморго эт кайнатып жетет, билгенбиз дейт кетердечи. Этти ургатып алганбыз дейт. Эттерди ургатып алыш экен да. Анан казанды көтөрө албайт да. Саморду көтөрүп келет азыр. Саморго этип турбаса, элдин баары карайт дейт. Бул эмне жигит депчи. Анан жегениң казгарта түшүп калып атса, жытыңар эми дам билбейсиңер дегендей кылып сүрөттү жебейт-диларчы. Орустар таң калат дейт. Бул эмне кылып жеп атышат депчи. Самор тегерени салып коюп эле бышырып жеп аттык дейт. Ошону айтып берчи чоң энем Шайбайчы. Узак убакытта жетишкен экен. Бир айда жетишти. Бир айда Кыргызстанга жетиптир. Кыргызстанга келишти 44-жылы. Бул жакта эми бүт үй мүлкү болгон баары конфискацияланып тартып алса, кантип жашашкан эми? Бирок бул атам Темиркада директор школа болуп калыптыр. Билимдүү да. Аты ким? Бакас Чормонов. Бул эмеден билим алган да, Украинадан билим алган. Ошол жерде чалбаста сабак берген, мугалим болуп. Жогорку билим алып калдыбы же кандай? Жогорку техникум же? Скорее всего, наверное, педучилище. Ошол сыяктуу бирдеме болуш керек. Мугалимдик кесиби болгон. Мугалимдик кесиби болгон. Анан ошол жерден келгени 40-жылы келип калып атпайбы? Согуш бара албай калат буларчы. Анан 40-жылы булар келгенде бул уже мектептин директору болуп Темиркага. Анан кийин районо деп койчу, Ананьева деген райцентр болчу илгеричи. Азыр ошол атап атпайбы? Ошол жерде районо болуп калды. Анан Ананьевага жашашат. Ошол жерден мамасы күйөө кетет Талды суга. Булар чогуу жашап турушат. Анан болгон айтышы керек да. Туугандар эле жазат. Кулактын баласы районо болуп атат депчи. Ошону сурайын деп атам да. Анткени алар кайтып келди, жазасын өтөп келди деп эсеп расмий таанылды. Бирок реабилитация толугу менен акталган жок да. Акталган жок. Кантип мугалим анан райондук билим берүү башкармасына чейин, бөлүмүнө чейин жетип атат? Адис жетишпейт. Мен ойлоп атам, адис жетишпейт и билимдүү. Украинанын билимин алган да. Эми элүү садатынчан кийин бирөөгө тоголо карыз. Таностор кетти дедиңиз. Жазат ышкыртып анан. Туугандарчы, кулактын баласы. Өздөрүнүн эле туугандары. Директор болуп атат. Башка жактан жак билбейт да башкаларчы. Районо болуп атат. Бул эмнеси депчи. Анан кийин бул эмне кандай караганыңар деп анан кийин Жалал-Абадка кетип калат. Жалал-Абадка. Барып мугалим болот педучилищеге. Парторг болот педучилищеге. Анан Жалал-Абадтын олунусуна көргөзүлүп өтүп кетет. Олуну болуп калат аякачы. Жалал-Абадтын олунусу болгон. Чоңтам. Олуну ал убакта бюджеттин жарымы эле образованиеге кетчү ошол убактачы. Азыркыдай эмелер жок да. Ар кандай эмелер жок. Көпчүлүгү жана завод, фабрика и образованиеге кетишкен. Анан Гилейген область, эки область чогуу болчу да ал убактачы. Кош менен. Баткен үчөө даже. Ошол областка облону болот. Ошондо Ош областы илгерки чоң Кыргызстандын жарымын элеген областка Жалал-Абад областы дейишкен илгери. Жалал-Абад болуп туруп өзүнчө. Облону. Анан кийин дагы эле баягылар артынан жетет. Ал жактан дагы аяктан жетет. Бияктан эле жазышат да. Облону угулат да барчы. Облону болду деп анан кийин таарынат кетет, келип университетке мугалим болот. Папамды бүтүрүп коюнчу полностью, университетке мугалим болот. Анан сайрап турат. Кийин тың, билимдүү, партком секретарь кылып коюшат. Анын үстүн карабай элечи, тың экен ишти алып кетет депчи, партком секретарь кылат.
Анан дагы эле баягы арыздар башталат. Кулактын баласы кантип ушундай болуп атат. Кантип чоңоюп атат депчи. Анан кийин барына тарынып анан кийин кандидатский сочетя кылып Москвага барып кандидат болуп анан саякатчылар клубу деп ачып алып сиз барып көрүп калдыңарбы силер деле. Кыргыз телевидениесинде Союз учурунда саякатчылар клубу деген кыргызча отурчу эмес эле. Атын фамилиясы Бакас Чормонов. Бакас Шаршембиевич Чормонов деген киши. Акчагач. Ал өзү географ болгон. Географ болгон. Анан бүт Сенкевич менен дос болчу. Сенкевичтен материалдар алып келип, жанагы анан кыргызчага которуп өзү айтып берипчи. Тиги орусча айтат да. Ошону саякатчылар клубу деп чала болу эсибизде, бала кезде барып калды кыргыз. Биз бүт айыл чогулчу. Айылда бир телевизор болчу, Семиркада биздин үйдөчү. 60-жылдары. 61-жылы алдык, 2-жылда телевизор алганбыз. Бүт айыл келип көрчү. Ягынан карап проектор бар да. Проектор кайда деп карайт да телевизорду. Билбейт, жакта экран турат, буякта проектор апарат. Ошондо бар шол көрчүбүз. Саякатчылар клубу деп аябай жашалып барчу. Ошончо мына кандидаттык диссертациясын Москвадан жактап келип атат. Баары бир канча тоголого каршы донос жазылса дагы жазаланга чара көргөн эмес, анткени кандай дейсиз? Баласы да болчу. Өзү эмес да. Кулак болгончу. Кулак болгон атасы. Атасы деле жакшы иш экен. Болгон эле малдуу экен да. Сталиндеги убакыт өтүп кеткендин гана бир пайдасы окшойт. Андан кийин балким партияга өтүп, ошентип эч бир мындай тоскоолдуксуз ардактуу эс алууга бирок НКВД баары менимче ошо Албоноодо жүргөндө, балким район жүргөндө навак бериште болуш керек. Кулактын баласы идеологический туура болбой атат деген сыяктуу болгон болуш керек. Ошон үчүн жер которуп жалап аткар. Аяктан кайрып Бишкекке келип. Эми ошо силердин айылга жалаң эле силердин үй бүлө эмес, башка үй бүлөлөр дагы ошол сүргүндөн кайтып келгендир да, туурабы? Алар да ушундай, аларга каршы кийин баягындай окууда, жумуш корношууда тоскоолдуктар болуп турбу аларда? Байкай алдыңызбы, ушу биле алдыңызбы? Силердики го мындай, силердин чоң атаңыз тоскоолдуксуз эле эч кандай эчтекеге карабай башкаларга. Менин атам мына Темир айылына мугалим болуп келет. Бишкектен окуп барып, анан кийин мугалим болуп келет. Шаршемби атаңыз? Жок, Капар. Капар атаңыз. Капар. Анан кийин директор школ болот. Анан районовое движение болот. Районго кылабыз депчи. Анан ошондо опять напомню эле. Кулактын баласы. Ну, основной аргумент менимче булар 25 жыл эмеде туруш керек экен да учетто. Эмеде оккупацияда болгон немистер менен депчи. Балким бир кенеде болот, бир 14-15-теги. Бирок баары бир энеси балким ошолго заверо болгон дегендей ошол эми дайым эле эметилип турчу да ушул ой. Булар баары немистердин астында болгон, кандай мамиле болду экен. Азырга чейин биз толтуруп жүргөн личный листокто ошондой пункт бар. Жакындарыңар, туугандарыңар оккупацияланган аймакта болду эле деп. Биз азырга чейин ошол пункт сакталуу менимче советтик үлгүдөгү ошол жеке баракча личный листокто. Бар болчу илгери. Азыр деле көрүп калам мен. Эми булардан мисалы Олу жекем 90 чыгып калды, уже кызыгы жок калды да. Ошо негизи мен ушул эжекеме айтып атам. Мен жазып берейин. Мария эжеке. Мария эжемеч. Сен жертва репрессий деп компенсация суроога акың бар деп. Азыр мыйзам барбы бизде ошондой? Жок. Бирок киргиз керек мынча. Бирок кыргыз өкмөтү, мен болжол мен юристмин деп билип атам. Биз эмес СССР деп айтышы мүмкүн. Украина чыгарган экен, Украина. Бирок алардын юрисдикциясы бизге таралбайт да. Украина чыгарган экен, булар репрессирован народ деп, реабилитация болуш керек деп Украинада болгон дейт. Айында бир интернетте чалып көрүп калдым. Эмне үчүн кыргыздар ушул маселени көтөрбөйт, Россияга президент этпейт депчи. Россия кыргыз өкмөтүнө дептир. Анан кыргыз өкмөтү Херсонду кайдан таппак эле, кайдан билмек эле. Мындай причина связь бар да. Херсонго кыргыз өкмөтү айдай албайт. Значит, Россия, СССР, значит. Депчи. Ошолорго претензия койсок болот. Реабилитация кылсын, компенсациясын берсин баласына. Мына биринчи муундагы баласы болот атпайбы? Өш өтүп кетсе кыйын болуп калат дагычы. Кийинки балдар бияктар өлгөн депчи. Аларга компенсация болуп не положен депчи. Ошол кишинин менин оюмча акысы бар. Требовательге. Демек, азырга чейин ошол кулакка тартылып, сүргүнгө айдалгандар актала элек, реабилитация болбой элек.
Кабарыңыз бар болуш керек. Мына жогорку кеңеш экинчи жолу мына жакында эле өткөн жылдын аягында экинчи жолу демилгеледи мыйзам долбоорун. Ошол 1918-53 жылдар аралыгында саясий репрессия кабылгандарды реабилитациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун алып чыга, мыйзам долбооруна өзгөртүү толуктоолорду сунуштап атат да. Буга чейин 20-жылы ал демилгеленип өтпөй калган экен. Эмнегедир да. Эми мына демилгеленип коомдук угуу болду, талкуу болду. Бирок азырга чейин ал мыйзамдын тагдыры белгисиз да. Сиз ошол жөнүндө кабарыңыз болсо, ошол мыйзамдын пайдасы тиет беле сиздин ошол үй бүлөңүзгө? Материал жагы эми второй. Биринчи моральный жагычы. Бул киши зап көрдү да. Мунун астынан кечирим сураш керек. Реабилитация кылыш керек. Туура эмес болуп калган экен ушул убакта депчи. Же күнөө коюш керек бугачы. Буга күнөө кое албайт. Эмне күнөө кылганы? Кулактын баласы болгон. Юридикалык эмес, идеологиялык категория. Менимче аракеттенип көрдүңүзбү? Кандай эмне кылыш керек экен? Ушуну компенсация сурап талап кылып, же актоону талап кылып, арыз менен кай жакка кайрылдыңыз? Союз учурунда аракет кылдыңызбы же кийин эгемендүүлүк алгандан кийин? Эң биринчи эми ошо жанагы Асель Данияровага ушундан баштадым да менчи. Сүйлөшүп калып, анан кийин ушул мага кызык ушул тема деди да. Анан кийин жазып бериш депчи, билгенимди. Анан укканымды жазып берейин деп, анан чоң эме айткан деп атайын, ссылканы чоң эме кылып мен жазып бердим ушунучу. Ошол бойдон эчтеке движение кыл деппиз. Бирок реабилитация кылыш керек деген оюм бар. Себеби бар реабилитация болуш керек деп. Андан эч ким эчтеке жоготпойт. Репрессия болгону чын. Күнөөнү койгону кулактын баласы. Эми байдын баласы деген. Байдын баласы деген күнөө болбойт да. Баласы атасы үчүн жооп бербейт. Байдын баласы болгон ошол. Анан жанагы разнарядка чыгып калган. Кимди жөнөтөбүз Темиркадан, Темир айынан депчи. Тиги чоңдун баласы жүрбөбү? Бай. Давай ошону депчи. Анан Совет өкмөтүнө тоңмаякты жиберүү эмне кереги бар? Эчтекесин ала албайт. Муну алганга бирдеме бар. Вот. Малдын бүт баракчасына кирди да. Кыскасы саясий репрессия болуп турат. Саясий репрессия, чисто саясий репрессия, эчтеке жок мындай. Башка. Кылмыштын курамы жок, состав кылмыш курамы жок. Бул эми жанагы предъявиткенде бай Манаттын баласы деген ошону коюшканда күнөөнү. Сиз мындай кызыгып маалымат издеп көрдүңүзбү? Мисалы кошуна Казакстанда ушундайлар, ушундай сүргүнгө айдалгандар, ошол баягы саясий атылып камалып эмес, именно бай болуп кулакка тартылып айдалгандар, ошолордун урпактары, алар боюнча кандай кийин мамлекет чечим кабыл алганы тууралуу, башка биздин кошуналаш өлкөлөрдө кандай болгонун биле алган жоксузбу? Прибалтика жөнүндө окугам. Прибалтикада репрессия болгондордун баарын үйлөрүн кайтарып берип, компенсация кылып, Прибалтика алдыга кеткен. Бул ушул маселелер боюнчачы. Мисалы, алар да депортация болуп Сибирге айдалган бир. Ар кандай болгон ошолордун эки этаж үйлөрү бар экен, ошол көргөзүп атканда эсимде. Ушул үй мисалы биринин үйү да ата-анасынын ошол үйдү кайра кайтарып берген депчи. Себеби жөн эле тартып алганда эчтекеси жок элечи. Булак айдайып. И компенсация төлөп берген. Башка өлкөлөрдө уккан жокмун ушу. Ушу Прибалтиканын Эстония, Латвия, Литваларда болгон экен бул. Кадимкидей компенсация кылып, реабилитация кылып биринчи, анан компенсация кылып. Не обязательно размер. Эми больше моральный. Моралдык жагынан да эмеде компенсация кылып берди депчи. Биздин расмий органдарга кайрылып көрдүңүзбү? Жок, биз кайрылганга аракет кылды, бирок бул көбүнчө Сталбек Дүйшөлиев байке. Мамасы дагы болгондой аяктачы. Анан мунун атасы атылып кеткен. Бекжан Дүйшөлиев деген. Тууралуу да биз берип жасаганбыз. Болгон. Анан кийин ошол ушу асыл эжемдин сүрөтү жок турбайбы? Ушул связка менен ошол жакка чыксам деп аракет кылганда реабилитация болсун 53-жыл, бул 61-жыл болгон, бирок 53 жылга кирбей калат. Ооба. Бирок аракет кылып жүрөт, реабилитация кылыш керек депчи. Себеби тоже күнөөсү эми кандай десек. Баягы трекотажный иштери боюнча биз ал тууралуу бир нече берүү жасаганбыз. Анан тарых таржымалын Сталбек байке өзү да келип айтып берген, Жубай Жупаргүл эже менен. Анан кийин юрист, чоң юрист көз өтүп кетти. Адвокат Курманов, Карпек Курманов. Заидин атасы. Заидин тааныйм мен. Профессор Заидин Курмановдун атасы.
Ал дагы ошол кезде ошол ишке трикотажниктер ишине адвокат катары катышып, ошондо эле көзү жеткен экен, айткан экен, мында кылмыштын курамы жок. Ошол Бекжан Дүйшалиевпи дагы бир топтор алар күнөөсүз гана соттолуп кетти. Алардын күнөөсү далилденген эмес деп да. Эми бул бирок Хрущевдун убагында болгон репрессия болуп жатпайбы бул? Сталбек Дүйшалиев СССРдеги калган акыркы сталиндик кадр Исхак Разаковдун жакын адамы болгон. Ошон үчүн гана ушундай согуштун ардагерин атпаш керек деген мыйзам болгонуна карабай атууга кетип калган экен деп ошондой. Бул дагы өзүнчө бир чоң тема чын. Бир разноредка чыгып калганда ушу Кыргызстандан бирөөнү наказать керек болгон ошо план болуп калган, түшүлгөн. Борьба с хищениями идет деген сыяктуу да. Анан ошол жанагы реабилитациялоо жөнүндө, репрессия курмандыктарын реабилитациялоо жөнүндө мыйзам долбоору тууралуу кабарыңыз болсо, негизи эле силердин ошо үй бүлөгө тиешеси бар бекен, ошол биле алыңызбы өзүңүз, кызыгып көрдүңүзбү? Эми ар ким өз аракет кылыш керек адам да. Мисалы мен сыяктуу, мен чормонун баласы болуп атпаймынбы? Булардын баласы. Мен аракет кылышым керек, жазышым керек, реабилитация кылгыла депчи. Булар мен оюмча реабилитациядан коркуп атышат. Кийин компенсация башталат депчи. Вот мен я же опер. Сезип атам да. Эмне үчүн муну өткөрсөк булар баштайт. Реабилитация кылдыңар, значит күнөөсү жок. Анда малы гана, боз үйү гана, үйү гана деп экинчи этап башталат деп балким ошон үчүн кабинет министр мисалы каршы болуш керек бугачы. Бирок булар аз эле калды. Мына эң кичинекей 90га чыкты ошол убакталардынчы. Силердин ошол кулакка тартылгандардын урпактары бир өзүңөрдүн бир мындай расмий эмеспи, өзүңөрдүн бир бирикмеңер, бир мындай бири-бириңерден кабарлашып, мындай бирдиктүү биригип аракет кылууну мындай жасап көрдүңөр, аракет жасап көрдүңөрбү кандай? Тайна кылчу. Мен билем да, мен кичинекейимде. Кандай дейсиз? Тайна. Жашыруун. Ал совет мезгилинде. Совет мезгилинде ушул киши аябай инициатор да. Анан ошо реабилитациялоо аракет. Биздин үйгө чогулушу. Асанга Жомакатов жанагы народный артист, дирижер. Фрунзеде. Фрунзеде. Жанагы айтып аткан Кемелжан Карачев, Табыл Аксамат деген байкелерчи. Анан Кара Балтада байке бар, буякта Бишена орто эмеде Ташмайлыкта бир байке бар болчу. Ошолор чогулуп алып, акырындан сүйлөшчү бирок. Булар мен кичинекейин колдорунан суу кучуп жүрүп эстеп калды. Ошолор сүйлөшүп ушул жөнүндө болбогон жерден эле катылып кеткен экенбиз, кайдалып кеткен экенбиз, малыбыз гана бүт баарын тартып алышты, эчтеке берген жок ордуна депчи. Эми ал совет мезгилинде азыр мына эгемен болгон ошонун урпактары силер уюшуп аракеттенип атышат. Бир жолу Арслан Малиев келди, ошол чогулуп аткандачы. Депутат Арслан Малиевдин да атасы дагы кулакка тартылган. Украинада. Ооба. Эми бир өкүлүңөр бар экен, депутат. Ал аракет кылып жардам берип мындай бир жолу келген жиналышыбызгачы, жиналыш болгондо мындай эмне кылабыз деген сыяктуу болупчу. Ошол этапта турган бар элечи. А бир компенсация төлөгөндөн кийин деген бир кандай бир кызык жоголуп калды да. Мен айтып атам, компенсациянын кереги жок. Реабилитация, саясий реабилитация кылыш керек. Бирок анын артынан сезип атат да буларчы. Артынан компенсация башталат депчи. Ошон үчүн өткөрбөгөнгө аракет кылышат болуш керек. Себеби бирок биринчи муунга эле берсе, ошол жакта баардык урпактарына эметпей. Урпактарга эметпей. Туура адилеттүү эле болмок ошолчу. Азапты көрдү. Ошолорго биринчи реабилитация кылып, компенсация маселесин тоже может. Дагы бир аз чөйсө булар деле калбайт, жүзгө чыгып кетет да. Негизи мындай эсептеп, уюм түзүп, канча адам калды ошол бала кезинде, кичинекей кезинде ошол жакка көрүп калгандай статистика жүргүзөңүз жокпу, мындай болжол менен жок дегенде? Канча киши калды? Ошол сүргөндө көрүп калгандарынан канча калды? Биле алган жоксузбу? Кара Балтада бир киши бар билем. Анан Өрүктүдө Рахим Бактияров деген байкебиздин мамасы болгон. Ошол киши дайым айтып жүрөт да, бизде горисполком болгон Чулпададачы. Ошол айтчы, мени көрөлүп Чормонов деген эле айтты. Кайсы Темир, менин мамашам болгон деп жакшы катышып жүрөбүз айым кичечи. Ошондой кишилер аз эле калды бирок. Саналуу эле калды. Эсимде дагы, биздин эсимде тоодагы ошол изилдеп көлдөгү мына бир Дакен Аксакал деген. Дакен Акматов Дакен Акматов. Аябай карып калган экен, эми ошондон 2 жыл мурда интервью алганыбызда. Саналуу эле иш алган окшойт да, бир ашып кетсе 10-15 калгандыр да. Ашып кетсе.
Мына сиз биз 5ке жетпеген бир адамды эсептедиңиз азыр. Ал ери көпчө болчу булар. Көп болчу. Анан мен да жаштык кылып мындай көңүл буруп жүрөсүм, наоборот. Жөн эле чай ичип отурганда көрүнчү да. Көрсө булар ушуну обсуждать эткенге аракет кылышкан экен, бирок коркушат. Жүрөктөрүнө алып суусун алып койгон да НКВД. Анан коркушат эмне болот депчи. Булар өмүр бою жана оккупацияда болгон, кулак болгон деп өмүр бою ошол тикелей өтүштү. Эми алар үстүрө ошончо кордук көргөн адамдардын ичинде жүрөгүндө деле бир мындай өзүнө сактап калуу коркуу сезими болот да, канча адам анан бирок жок. Бийликтин күчүн сезип калышты да. Бийлик эле үй бүлөсү менен айдап атса 1000 километр жерге. Значит, бийликтин күчү күчтүү экен, бийликтин кургузун дегенден булар аябай сактанып турушчу да өмүр бою. Төлөгөн байке, сизге чоң рахмат. Ден соолук, эң башкысы ушул өзүңүздү мына ошол үй бүлөңүздүн чоң атаңыздардын мындай айтканда баягы ысымын, кадыр баркын актоо аракетиңиз ийгиликтүү болсун деп каалайм. Ошол мыйзамдык жактан мамлекет, азыркы мамлекет жазалабаса дагы, мына ошол мамлекеттин баягы мураскери кандай болсо да юридикалык жактан мураскери моралдык жактан жок дегенди актап, күнөөсүн мойнуна алып, мамлекет туура эмес кылганын. Ошол аракеттериңиз ишке ашып, жанып, мээнетиңиз жансын деп сизге болсо ден соолук, узун өмүр каалайм. Рахмат. Урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар. Yeah.